Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышына саналуу гана күндөр калды. Кыргызстан бул ири иш-чараларды өткөрүүгө көптөн бери масштабтуу түрдө даярдыктарды көрүүдө. Алсак Бишкек шаарындагы Манас эл аралык аэропортунан шаарга кире берген негизги протоколдук маршруттагы жол түйүндөр, көпүрөлөр жана эстеликтер реконструкцияланып жаңыланды. Деги эле эл аралык конокторду тосууга Бишкек шаары канчалык даяр, кандай өзгөрүүлөр орун алды? Алдыда кененирээк айтып берем. Эл аралык меймандарды жогорку деңгээлде тосуп алуу максатында Борбор калаада масштабтуу оңдоп түзөө жана курулуш иштери дээрлик аяктады. Өзгөчө Манас эл аралык аэропортунан шаарга кирүү үчүн негизги трассада Манас көчөсүндөгү жол түйүнү реконструкцияланып, көпүрө өткөлдөрү капиталдык оңдоодон өттү. Ал эми Аскаташ мемориалдык комплекси толугу менен жаңыланып, аймакка Элбирстин эстелиги түшүрүлгөн заманбап стелла орнотулду. Аэропорттун кире бериш жагында айланма жолдо бизде стелла орнотулду. Стелладан тышкары дагы 54 мектептин алдында көрктөндүрүү иштери бүттү. Толугу менен жаңы сквер ошол жерге түштү. Ошондой эле жаңы Аскаташ комплекси толугу менен жаңыланды жана 4 фонтан орнотулду ал жака. Курулуштар менен бирге эле протоколдук каттамдардын боюндагы имараттардын эстетикалык көрүнүшүнө да өзгөчө көңүл бурулду. Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов жана Байтик Баатыр проспектилеринин дагы объекттердин сырткы фасадтары иретке келтирилип, эстетикалык жактан кооздолду. Соода жана тейлөө борборлорунун, үйлөрдүн тосмолору менен бордюрлары жаңыланып боелду. Мындан сырткары түнкү жарыктандыруу тутумдары заманбап талаптарга ылайык туташтырылып, шаардын кечки көрүнүшүнө өзгөчө көр кошулду. Өтмөктөрдө капитал оңдоо жумуштары жүрдү. Өзүңөр байкасаңар, бул жакта полностью HP панелдер менен капталды. Жаңы жарыктандыруу системаларын койдук. Пандустар орнотулду жана жер өтмөктөрү толугу менен оңдоодон өттү. Жана бул маршрут делегациялар өткөн маршрут жолунда бизде дагы 3 мост Абдрахманов жана Васильевский трак объездной, Васильевский трак дачасы жакта 3 ушундай путепровод оңдоодон өттү. Ал эми жашылдандыруу жана көрктөндүрүү багытында Бишкек жашыл курулуш ишканасы тарабынан кызуу иштер жүргүзүлгөн. Протоколдук көчөлөрдүн жана маанилүү аймактардын айланасына жаңы жаш бак-дарактар, бадалдар жана көп жылдык гүлдөр отургузулган. Көчөттөрдү отургузар алдында жер кыртышы тегизделип, түшүмдүү топурак катмары төшөлгөн. Проспекти Манас, Чыңгыз Айтматов көчөсүндө негизги иштер болду. Андан тышкары ушу Барыс каналын болгон Бишкек аренанын алдында ошо Жайыл Батыр көчөсүнүн, ошо Чортөкө көчөсүнүн Алыкулова көчөсүнө чейинки 2-3 километрдин тегересиндеги жетике жашылдандыруу көрктөндүрүү иштери болду. Айта кете турган болсок, ошол жерге 642 штамбы крупномерный бак деп коебуз, отургузулду. Андан тышкары 4000 кустарник отургузулду, ар түрдүү. Андан тышкары 300 миңдин тегересинде 1 жылдык гүлдөр отургузулду. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий иш-чаралары 2026-жылдын 30-31 август жана 1 сентябрь күндөрү өтөт. Нурзада Сыдыкова, Окдойко Сомралиев, Регион, Бишкек.